Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalamu alaikum Qadamjoy жаңылыктары YouTube kanalının katılımcıları. Bugün kunga seyşembe 14-mart. Men bugün özümdün işxanamды reklama kılayın dep çeştim. Qadamjoy bir-birinde joylanышкан райцентрде ремонт обуви дүкөнү. Бул жер кайсы жерде жайгашкан, жана эмне иштер аткарабыз ошо жөнүндө сиздерге маалымат берейин дедим. Ошол ишкананын директору өзүммүн. Ремонт обуви бут кийимдерди оңдоо кызмат көрсөтөмүн. Бир студиямдагы ошо жерде. Азыр кеңири маалымат берип сиздерге ошол жерди тааныштырайын. Мен бүгүнкү көрсөтүүмдү съемканы Компаньон банктын скамейкасынан тагыраагы ошо банкоматтын жанынан баштадым. Азыр туруп сиздерге ошол ишканамды кантип барат, кайерден барыш керек, кантип табасыздар ошо жөнүндө толук маалымат айтып өтөм. Кеттик эмесе. Мына ошо Qadamjoy шаарыбыздын көчөлөрүнөн бири. Мынашындай ортодон өтөсүздөр. Ушул Байчум банк. Бул жерде тигүү сектери бар. Жана дагы Барбол кондитердик магазини бар. Мына Аксу Көксу, Финка банк. Ушулардан жолду бойлоп, мынабы мен көпчүлүк элге түшүндүрөмүн. Мына ошо ортодогу жолду эки бөлүп турган решетканын бүтөр жери деп. Мынакей Байчум банктан өттүк азыр. Барбол кондитердик дүкөнүдөн өткөнүңүздөрдө ремонт обуви дүкөнү мынакей. Подвалда жайгашкан. Ушул жерге келип, мына ориентир. Байлык финанс, Аксу Көксүдүн туш жагы. Ana решетканын бүткөн жери, бут кийим оңдоочу деп жазылып турат. Бул жерде Финка банк, Компаньон банк. Бул Байчум банк жана вокзал жактан келгенде ошол Барбол кондитердик дүкөндөн өткөндө эле урмат окуп борбор ушуларды окуп келип, мына ремонт обуви бут кийим оңдоочу точилка дегенден подвалга түшүшүңүздөр керек. Ал эми Калмион жактан, Абьезден келген болсоңуздар, же болсо Qadamjoy мына Масалий мектеби жактан келген болсоңуздар, байлык финансынын алдынан жолдун бул жагы өтүшүңүздөр керек болот. Комфорт магазин, ушул магазиндердин катарында мындайынан келесиздер. Ошол решетканын башталышы дагы эле ошо ремонт обуви дүкөндү байкаштырып келип, мына чачалган барбер шоп бар. Ушул жерден бул жерге подвалга түшөсүздөр. Бул жерде эми кандай кызмат көрсөтүлөт? Подвалдан ылдыйга түшүшүңүздөр керек болот. Мынакей ремонт обуви. Иш убактыбыз 9-10дон башталат, 6:30-7ге чейин. Бирден 2ге чейин обед, намаз. Демаш күнлөрү жок, ишемби, базар күнлөрү дагы келип иштеймин. Бирок чындыгында эле кеч калышы мүмкүн. Телефон чалсаңыздар ар убак ошо келип ишиңиздерден эме кылып берем. Мынакей телефон номерлерим. Ушул жерде паузага коюп туруп көчүрүп алсаңыздар болот. Ар дайым ушул номерлерим иштейт. 0708 06 36 38 ар дайым WhatsApp бар. Билайн сүйлөшкөнгө гана. Эми ичиге кирелик. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул менин иш жайым. Мындай азыр жаңы келип эми отуруп атканым үчүн бул жерде эми иш баштаймын. Ушундай отурууч жайларды саздап койгонмун. Бул жерде чархым бар, бычак, балта, кол ара, теше, мотопиланын арасы, моторлуу аранын арасы.
Бардык ошо кесүүчү, тешүүчү буюмдарды чарктап беремин. Сапаттуу, нары бери кылып бербейм. Кудайга шүгүр. Колумдан келгенче жакшы кылганга аракет кылам. Бул жерде бычактарды чарктап бүтүп, мына ташта өтө аста айланат, күйгүзүп койбойт, секин айланат. Оборотду азайтканмын атайлап ременный передача. Ошодон кийин сөзсүз мына кара таш менен кылоолоп, кылоону түшүрүп, кагазды кесип, лезводай кылып кесе турган болгондо гана ээсине тапшырам. Ошон үчүн бир бычакты жарым сааттан 1 саат аралыгына чейин курчутам. Шашпай. Себеби качество болгон жакшы да. Кол араны курчутуп, тишини кайрадан чыгарып туруп, чапарасыны чыгарып берем. Чапара деген эмне десеңиздер, ошол мына таш менен курчуткандан кийин мындай инструмент бар. Ушул чапарасыны чыгарып берет. Развод деп коет. Болсо кол ара кысып калат да. Ошону эки жака бутаганда кыспай турган кылып чапарасын чыгарып берем. Чаркым ушул. Кол аралар 50 сомдон, кечиресиздер. Кол аралар 100 сом, чоң ара дагы 100 сом. Отун жарчу чоң айбалта, орус балта деп коебуз. Ошолор 100 сом, себеби олар мына ташты көп жейт, убакытты да көп алат. Кичинекей чапкылар болсо, олар 50 сом. Бычактар үчөө болсо дагы, экөө болсо 50 сом, 25тен 50 сомго туура келет. Эми 30 сом десек 5 сом аяк бияка таппай калабыз. Эки бычак болсо 50 сом, үчөө болсо дагы 100 сом, төртөө болсо дагы 100 сом. Анан 5өө болсо уже 30 сомдон. Бычактар 30 сомдон шуга карап ориентир алып эми бир аз өтү берип, сиздерде калат, менде калат, ушинтип келишип, келишим баада курчтуп берип атабыз. Чарк жөнүндө маалымат айттым окшойт. Мотопиланын курчутушу, септик курчутушу 100 сом. Алып келе бересиздер. Көрдүңүздөр ушул ремонт обуви дүкөнү. Эми мынабу ремонт обувда эмне иштерди аткарабыз. Бул жөнүндө сиздерге маалымат берейин. Детально бүгүнкү күнүмдү сиздерге арнадым, бүгүнкү передачаны. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Мен бүгүн ишканамдан репортаж кылып атканым. Буга чейин чаркты айтып өттүм. Мен өзү ошо бут кийим ремонт кылып иштеймин. Ошол аралуу деле өзүмдүн кызыгуум болгон ошол блогерликти, фото, видео тартууду өзү жаштайымдан, мектептен баштап, ошо мектепте мага устаздык кылган Мырзаев Жамал агайга чоң рахмат айтам. Себеби биринчи мектептен ошол фотоаппаратты карматып, кызыктырган өзүмдүн ошо агайым болгон. Кол эмгек сабагынан берети да. Советтер Союзу учурунда биздин мектепте эле ошол көп мындан коомдук иштерге тарбиялап койгон экен. Жана ошол кезде мен фотоаппарат алышка курбум жетпейт эле, себеби ошол заманда жетишпестик болсо керек. Өзүмдүн эң чоң акам Пахырдин акам ошол фотоаппарат тартып жүргөн. Ошо акама да чоң рахмат. Себеби фотоаппараттарын берип турган ошол кезде смена деген Советтер Союзунда фотоаппарат болот эле. Увеличитель баягы чыгаргандарды берип турган. Чоң рахмат ака сизге дагы. Ошол Мырзаев Жамал агайыбыздын таасири астында мен ошо фотопленка менен сүрөт чыгарганга жана акамдын жардамы менен ошо кызыкканмын. Фото, видео тартышка өтө кызыгат элем. Жошукта Аваз ака бар эди, ошол жерге дагы барып ошо тартып кызыгып жүрүп, ошо фото, видео делого ошо өтө кызыкканмын. Жана 90-91 жылдары, турусын айтканда 95 жылдары экен. 95-96 жылдары Фергана шаарында Виктор Николаевич Жабальский дегенде фото, видео оператору болуп, муну студияларда, азыркы телевидениялардын студиясында фото, видео оператор болуп иштейин деген убакытта мен ошол фото, видео кесибин таштап койгон элем да.
toylorgo чыгып видео тартпай калган эдим. Бирок азыр YouTube мейкиндиги YouTube аламы мүмкүнчүлүк берип ошол камерадан эле өзүбүздүн азыркы бардык смартфондорубузда мүмкүнчүлүк бар. Фото видеону тартып ошо иштешке мүмкүнчүлүк болду. Менин студиям дагы ушул жер. Эми ар дайым ушул иштеген жеримден бут кийим ремонт кылып отуруп эле азыр мына сиздерге көрсөтөйүн. Мына менин студиям. Ушул жерде сиздерге чыгып сүйлөймүн. Ушул жерде иш алып барамын. Эми менин бир күндүк иш жумушум ошол дүкөндү келип бисмилла деп эшигимди ачуудан башталат. Келип ушул иш жайыма отургандан кийин биринчи чечинип кийиништен баштайм. Парадный кийимдерди чечип бул жерде зарядчиктерим бар, ошолорду жайлап ошо иш жайымды саздап алганымдан кийин картугумду тагамын. Bir qatar iş kurallarımda jaylap бүткөндөн кийин урматтуу кардарлар, сиздерди кабыл алышка даярбыз. Бул жерде мен бут кийимдерди ремонт кылып иштеймин. Тагыраагы ошо түздөп сиздердин бут кийимиңиздер эми фабричный брак болушу мүмкүн, же болбосо жан чачында эми колдо жасалган буюм баары бузулушу мүмкүн. Ошол замоктору бузулат, түбү подошвасы ажырап кетиши мүмкүн. Ошолорду тигип оңдоп берем сиздерге. Бул жерде мен мынакей килейлерим бар, кайчыларым, бычактарым, өзүмдүн мында шибегелерим бар. Бардык бут кийимдин ремонтуга тиешелүү бардык ишти аткарабыз. Мынандай подошваларды коюп беребиз негизи. Бул подошваларды мага бир жакшы инсан Оштон жөнөтөт. Өзбекстанга кирип деле алып чыксак болот, бирок азырча мен Оштон алдырып турамын. Бул Ошко Москвадан заказ кылып алдырабыз. Өтө качествосы жакшы, пышык, бекем, көп износка туруштук бере турган подошва. Ушундай подошвалар бар. Мынакей биринчи клиент келди. Ассаламу алейкум. Келиң ага. Жакшы, жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жүрөсүз? Маяка отуруп ал. Маяка оңой болот. Мананы кандай кылыш керек? Мандыгы болуп чыгып кеткен да. Мына жудайым жакшы да. Жаңы нерсе синекен болот. Тийип. Отуруң. Мен бүгүн өзүмдү ишканамды өзүм реклама кылып атам. Сиз жакшы келип калдыңыз. Мынакей клиент geldi. Вот мына азыр бизге акабыз мынандай кроссовка келди. Бул кроссовка азыр повреждениясы мына подошвасынан ажыраган экен. Килейлеп, тигип, ак жип менен тигип, айлантырып тиги беребиз. Ова айлантырып тигишибиз 200 сом. Килейлеп туруп, айлантырып тиги беребиз. Ушундай ар кандай эле обувду чоң кичине булабы бир айлантырып тиги беришибиз 200 сом болот.